Анында эле мына бүгүн миллиардтарын урдаткан Кыргызстандын ар бир жараны кашаны аттамак турсун Ак үйдүн чатырына чыгып кетейин деп турат. Айтайын дегенибиз ошол мезгилде Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду жалпы эл колдоп койгонубузда бүгүн ушундай сазга баткан акыбалга кептелбейт элек. Коронавируска каршы эбак эле баарын өзүбүз камдап коймокпуз. Адамдарыбызды жоготуп алмак эмеспиз. Бүгүнкү бийликке мен оппонентмин. Бүгүнкү бийликтин мен каршылаштарымын. Алар кандай болсо дагы мени тебелеп тепсеп, аброюмду түшүрүп, саясий жагын аброюмду түшүрүүгө аракет кылышат. Колдорундагы күчү менен, колдорундагы прокурорлору менен, колдорундагы түрмөлөрү менен, колдорундагы мынабул решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет. Бирок мен бул решеткалар менен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Кумтөр ызы чуусу менен бийликтин түркүн кароолоруна илинип 5-чакырылышынын эр жүрөк депутаттары камалып калат. Бийлик утуш алдык деп кубанганы менен жалпы кыргыз эли адатынча утулуп, тоннолаган алтындарынан куру жалак калып келет. Ошентип Кумтөр Кыргыздын чыгаан саясатчыларын жыгып берет. Эгерде соодалашууга барып мен ошол сунуштаган сумманы алып алсам, анда мен дагы биге Анталиядан вилла сатып алып, өткөндө баягы гезитте жүрөт го биге Алмазбек Шаршеновичтин вилласы. Кошуна болуп бармакмын ушчу. Мен саясий жагынан саясий поступок жасадым. Жана мындай саясий поступокту мындан да жасоого мен даярмын. Себеби мен мындай жасаган нерсемдин бардыгын мамлекетибиздин кызыкчылыгын, элибиздин кызыкчылыгын, журтубуздун кызыкчылыгын коргоонун негизинде жасадым. Жана мындан ары дагы мен жасашым керек. Себеби мен эл тарабынан шайланган депутатмын. Кумтөр чыры Садыр Жапаров менен эле Камчыбек Ташиевдин саясаттагы жолун бөгөттөгөн эмес. Буга чейин бир канча белдүү чыган уул кыздар алтын кендин курмандыгына айланганы эл арасында узак кеп болуп келет. Мисалга аз акча үчүн тоо таштарды каздыруу керек деген принципте турган эгемен жылдардагы алгачкы премьер-министр Насирдин Исановдун көзү дал ушул алтын казып алуунун айынан тазаланган деген да версиялар бар. Ушул сыяктуу окуялар себеп болгондон соң Кумтөрдү элге кайтарууга баш оту менен киришкенден коркуп, четте карап турган саясатчылар көбөйгөн. Жапаров менен Ташиевдер камалгандан кийин артынан сая төшкөн адамдар жок эле болуп калган. Ушул күнгө чейин Жапаровдун камалуусуна да ошол кен байлыктардын казылуусуна эркиндик түзүп берүү болду деген божомолду бийликтин айтпаганы менен эл ачык эле талкуулап келишет. Мисалы тиякта фильтрде турат, болбош керек, а бул жерде жатат мына. Тиги жерде машиналардын фильтрлери турат, КамАЗдардынбы, БелАЗдардынбы фильтрлери. Ошол менен айтып атат, человеческий фактор. Тияктан раздельно болуп атпайбы? Тиги особенно түнчүндө. Түнчүдө эч ким контроль жасабайт. Северный Американыкын, Канаданын методу менен ошо вечный мерзлота деп туруп эле түбүнө пленка салбай туруп бияка отходду кетирип атпайсыңарбы? Кимиңер гарантия бере аласыңар ошол музду жарып чыгып, ары карай сианиттер ошол кетпесин деп, например, кетпейт деп. Бере аласыздарбы гарантия? Урматтуу төрага, комиссиянын төрагасы. Бул 95-жылы башталган окуат. Муну мен дагы ушундай суроо беришим. Ким гарантия бере алат? Ушул тапта Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин 8 жыл мурда айтканы дал келүүдө. Тоо таштар талкаланып, алтын казуу үчүн бир канча баа жеткис жаратылыштан айрылып келебиз. 2017-жылы 6-чакырылыштагы парламент суу кодексине киргизген өзгөртүүлөргө ылайык Кумтөр Голд компаниясына Лысый менен Давыдов мөңгүлөрүн казууга уруксат берген мыйзамды жактырып беришкен. Бул менен бир канча мөңгүлөр талкаланганын экологдор айтып чыгышканына карабай, бийликтин күчү менен депутаттар жактырып беришкен. Эгер ушул учурларда да Жапаров менен Ташиев парламентте болгондо катуу каршылыгын билдирип, мыйзамдын кабыл алынбай калуусуна тоскоолдуктарын жаратып бермек. Анткени бул мөңгүлөрдүн талкалануусу 2012-жылы ызы чууда таамай айтышкан. Өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Давыдов Лысый жок дедиңер. Мында турбайбы? Бул эмне Давыдов эмеспи? Же тетиги Лысый эмеспи? Уят кыргыз элинин душманы болбогула. Мына могу жерде өзүңүздөр көрүп турган сүрөттөгү көрүп турган жылып келаткан тоо бул Давыдов мөңгүсү. Фабрикадан чыккан уулуу топурактардын бардыгын ошо Давыдов мөңгүсүнүн үстүнө төгө берип, Давыдов мөңгүсү ушу атвалдар менен кошот. Пустая порода деп коет. Бул ошо фабрикадан чыккандан кийинки топурак. Мунун составында цианид дагы бар, мышьягы бар, жана башка бардык 10 чакты уулуу элементтер бар, химиялык элементтер. Бүгүн бул көрүнүш жок. Бүгүн муну полностью басып калды. Административдик корпусу менен гаражы. Мындан ары жагында мынакей могу жерде жилой корпусу турат. Буга бир 500 метрдей калды, 300-500 метрдей. Муну дагы бир айдын ары жак бер жагында басат. Садыр Жапаровдун 6 жыл мурда айтканын укпай эки кишибизден айрылдык. Тез арада көзөмөлгө алып дамба менен тосуп коелу десе бийлик тоготпой койгон. 2019-жылы катастрофа болуп, эки кишибиз көчкүн астында калды. Көчкү чоң болгондуктан сөөктөрү табылбай ташка жаназа окудук.
Садыр Жапаров эмки кезекте Орта Азияга коркунуч жаралып турат. Алдын алалы деген эле катастрофа болуп кетип, Өзбек менен Казакка күнүбүз түшүп калбага эле. Андан ары дагы бир 500 метр жерде хвостохранилище турат. Хвостохранилищенин тереңдиги 35 метр. Көлөмү 360 гектар жерде элейт. 100 миллион тонна сианид жатат бул жерде. Барсконго 2 тонна сианид куюлганда эл кырылып калабыз даган, өлгөн кишилер да болгон, аны да жашырышкан. Хвостохранилищенин тегереги бетон менен бетондолгон эмес. Алдына мусорду тоо кылып таштап туруп, үстүнө топурак төгүп, трамбовать этип, таптап койгон. Могу озеро Петрово деп турат, чоң сүрөттө көрүп турасыздар. Биягы хвостохранилище. Момундан тик алганда 87 метр бийиктикте турат бул көл. Хвостохранилищеде. Бул дагы бетондолгон дамба жок бул жерде. Мына могу муз 15 жыл мурун ушул жерде болгон. Жардыруудан чыккан, чачылган топурактардын бардыгы ушунун үстүнө түшүп, күндү тартып алып, тез эригендин кесепетинен быйыл болбосо эмдиги жылы ушул жер жарылып кетүү коркунучунда турат. Бул жер жарылды дегенче хвостохранилищени шыпырып отуруп нарын суусуна апарып куят. Нарын суусу нарынга жеткенде бир 30-35 метр бийиктикте көтөрүлүп агат, сел. Бай цунами же болбосо жанакы немедей болот. Андан ары Токтогул кесип менен Крупсай кесип бунун ударына выдержка бербейт. Фергана өрөөнүнүн жарымын алып барып туруп Сырдарыяга кошуп туруп, андан ары Арал деңизине барып токтойт. Мына бүгүн ушул коркунучта турабыз. Биздин чырылдаганыбыз, биздин могу үчөөбүз отурганыбыз. Шуну тез аранын ичинде алып, могу жерге бетондон турган дамба куралы деп атабыз. Себеби бул эрүү процессин токтото албайбыз. Эмне үчүн дегенде бул жерге химикат, топурактардын баары үстүнө түшүп калган. Бир эле кумтөр эмес, алтын чыккан бардык кендер иш алып барып жаткан жерлерде мындай оор проблемалар токтобой келет. Мөңгүдөй аккан таза сууларыбыз, жыл сайын булганып, аны ичкен бактарактар экология болуп көрбөгөндөй ууланып жаткандыктары да белгилүү. Ушунча жылдан бери тоо ташты толук казып киришкен компаниялар менен Кыргызстандын чиновниктери гана байыганы байкалууда. Тонналаган алтын казылганы менен Кыргызстандагы деле итке минген абалдан чыга элек. Эгер Садыр Жапаров менен Камчыбек Таршиевдин айтканына көңүл бурбасак, мындай экологиялык кыргындагы бир топ жылга узарып, өлкө тоолору жоголуп, алардын орду таштанды үйүлгөн аймактарга гана айланып калуусу мүмкүн. Ал эмес таза мөңгү сууларда жоголуп кетүү коркунучу элди тынчсыздандырат. Судан түшкөн суу, бул жана жардырып аткан жактан түшкөн сууда. Жардырып аткан жактан түшкөн сууну карагыла, бияқта сууну карагыла. Жардырганда чаң үсүп, жакта топурактардын баардыгы сууга түшкөндүгүн эмне болгонун билбейм. Экологторубуз каякта карайт. Бир карапайым эл бир чырпыкты сындырса агач турап салат. Погода бирдей эле. Така жамыр жайын десең, жамыр наоборот бияка жаап аткандай да. Депутаттык мандаттан коркпой, 10 жыл мурда кумтөрдүн маселесин элге кайтаруу аракетин Садыр Жапаров менен Камчыбек Таршиев көтөрүп турушкан. Дал ошол окуяны жаап жашырыш үчүн бийлик ушул күнгө чейин бул адамдарды тиешелүү кызматтарга жолотулары келбейт. Себеп дегенде мындай мекенчил уулдар уурулуктун бетин дагыда ачып коюудан коркушат. Көпчүлүк болсо эч ак эле баарын ачыктап, бийликтен караганда эл тарап болгон уулдарын дагыда жакшы байкай элек. Булар эч ак эле айтып, анын азабынан кутула албай жатышканда, азыр айрым саясий күчтөр ошол эле окуяны кайталап коюп баатыр болуп чыга келишүүдө. Шайлоо үчүн эмес, депутат болуп жаңы шайланган күндөн тарта Жапаров менен Ташиевди бул ойлорунан такыр кайтышкан эмес. Арадан жылдар өтсө да, азыр мекендин жаратылыш ресурстары элге иштеш керек деген принциптеринен кайта элек. Анткени элдин байлыгынын арты менен чет өлкөлүк компаниялар болуп көрбөгөндөй киреше тапса, Кыргыздын чыт курсак чоңдору да жыл сайын байыгандан байып эле бара жатат. Итке минген мамлекет менен элдин абалы болсо, тоннолаган алтындар казылса да такыр эле жакшырбай койду. Эмне үчүн Кыргыз тентип Россияда, Казакстанда, Америкага чейин кетти, дүйнөнүн булуң бурчуна чейин. А биз өзүбүз тебелеп жүргөн байлыкты башкаларга ташып ийип, миллиарддаган доллардын алтыны бар. Ошол эле жер үй, ошол эле иштан берди, жана башка. Мына Садыр Жапаровду мына ойлонуп отурсак, бул жигитибиз жөндөн отурбайбы? Бир шултоолорду коюшуп мойнуна.
Мына Эмил Каптагаевди тиги кыла коем, буга кыла коем, барымта кыла койгон деген жалган жаш ой пикирлерди айтуу менен гана муну киргизип отурушат да. А бул жигит кумтөргө күйгөн жигит. Мына 70% биздин мамлекетке калсын. 30% жетет. Ошол 70% менен biz Kırgızistan'da roza gülüne boyap koysak bolot degen da. Ошондо ой пикирди гана көтөргөн. Мунун башка айыбы жок. А мына Камчыбек Ташиевчи. Бул дагы жан күйгүзгөн ошол. Бул келечектеги муундоңду ойлоп, Кыргызстандын экономикасын көтөрөлүк деген жигиттерибиз жүрбөйбү? Бул Кыргызстан экономикасын көтөрө турган жигиттер ушул. Келечектеги муундага жол ача турган биздин жигиттерибиз ушулар деп турат да. Ушу жаман кыйналды, атасы өлдү, апасы өлдү, по-моему, көп, үкөлөр өлдү, көп кыйынчылык тартып. Эми ошону ушунчалык зардатып, бур асманда Кудай да бар да. Асманда Кудай бар, баары жерде асманда карап турат. Баары эртели кеч бул балага жакшылык болуш керек. Мен ушу жакшылык каалайм. Чыгып эсен-аман чыгып, иштеп жакшы элдин алдында таза жигит бойдон, таза бойдон жүргөнү жакшы. Мен ошону каалайм. Кумтөл элге өтсүн дегенде каршы добуш бергендер: Исаев Канатбек Кедейканович, Абдикеримов Шаршембек Шайлобекович, Дыйканбаев Курманбек Сапарбаевич, Бокоев Кенжебек Сатымкулович, Зулпкаров Төрөбай Закирович, Сабиров Максат Эсенович, Султанбекова Чолпон Алыевна, Иманалиев Канбек Капашевич, Узакбаев Талант Макишевич, Ниязалиева Дамира Абазганова, Турсунбеков Чыныбай Аконович, Салымбеков Мамытбай Маткабылович, Султанов Акылбек Шакирович, Тербишалиев Данияр Өмүрзакович, Туманов Токтогул Туманович, Исаков Эсенгул Байдалиевич, Нышанов Сайдулла Канболотович, Иманкожоева Эркүнгүл Бекбачаевна, Жамгырчиева Гүлнара Уморовна, Мадеминов Мурадыл Ганиевич, Алымбеков Замирбек Маданбекович, Жоошпаев Заирбек Сулайманович, Исаев Жусувалы Калматович, Кыдралиева Рыгал Карымшаковна, Кадыров Бахтияр Сабыржанович, Арипов Назаралы Турдалиевич, Бегматов Абдыжапар Гапырович, Одунов Эльмурат Абдуллаевич, Осмонов Малик Калылович, Режевалиев Абдумиталип Маматасанович, Бекпаев Замир Исакович, Бекешев Дастан Далабаевич, Досалиев Акуналы Атмырзаевич, Маматов Абдумухтар Маматович, Жиенбеков Раушан Бабырович, Кочкарова Эрстина, Маматов Бахтугул Арыстанович, Гусаров Игорь Константинович, Осурбеков Курманбек Касымбекович, Орозбаев Мамат Орозбаевич, Сакебаев Эркин Абдышевич, Галина Скрипкина, Домашенко Олег Леонидович. Кнопкасын баспай койгондор: Кутушев Абдыманап, Текебаев Өмүрбек Черкешевич, Батырбеков Алмаз Батырбекович, Пирмат Вискак Айтбаевич, Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Артыков Анвар Артыкович, Жетигенов Бакыт Жеңишбекович, Калматов Анарбек Баратович, Кулов Фелгис Шаршембаев.